Bunu эме мындай бир жөнөкөй жаранга түшүндүрө албайсың да, бардыгы айтат. Бизге грант менен келатса, эмне үчүн бул гек буга бизге ушу процент менен берип атат дейт. Бул бир. Экинчиден, мына керемет банк тугуп атасыңар да. Туурабы? Мамлекеттик банк. Ушул жерде афера болгон, чоң афера болгон. Бүгүнкү күнү Кудай сактасын, бардыгы бүгүн текшерилип, ошого жооп берип атат да. Эми грант болуп бизге акчаны бергенден кийин биз өзүбүз чечишибиз керекпи же Германиянын айтканын жасашыбыз керекпи? Бул бир. Экинчиден, грантка келген акчаны эмне үчүн биз процентке беришибиз керек? Эмне үчүн силер ошол мамлекеттен, бюджеттен берилген акча менен келген гранттардын бардыгын өзүңөр через коммерческий банк берип атасыңар? Эмне үчүн ушуну өзүңөр бир бул компания түзүп, финансовый компаниялар бар да өзүңөрдүн, ошо түзсө болот да. Ошондой кылып туруп силер өзүңөр бербейсиңер, түздөн түз. Мен өткөндө дагы эсиңизде болсо керек, бир катуу спор болгон ушул маселе боюнча. Себеп силер ортодо баягы статистик катары эле данныйды чогултуп, данныйды барып банкка берип, банк анан өзү каалаганда өчүрткө коюп, ал жакта өзүнүн процентин алып жашап атканда, бул ошондо процедура кетип атканда, бул мамлекеттин акчасы силерге берилип атканда, силерге грант берилип атканда, эмне үчүн ушуну сиз өзүңүз инициатива көтөрүп, ошо финансовый бир компания же бир ошондой бир банкка жеткенге чейин дагы бир компания болот да, ошондо бере турган, кредит бере тургандар, туурабы? Өзүңөр ушуну жасасаңар болбойлубу деген бир ой келип атат да. Биз бул сунуштарды жөнөткөнбүз өнүктүрүү банкына, дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Былтыр да мурдагы жылы биз жанагы пайыздык ченди түшүрүп атканда дагы биз жанагы ижарага деп сүйлөшкөнбүз, бирок булардын баягы талабы банк аркылуу берилүү бериш керек. Булардын кандай талабы бар? Бизге акчаны берип атса, ошол акчаны биз түздөн түз ошол мамлекеттик кызматкерлерге bir kredit kılıp berip atsak, kredit деген сөзсүз түрдө проценти келет да. Алар эмнеге талант коет? Биз силерге монча миллион же монча миллион евро берип атабыз, 10%тен же 12%тен бергиле деп условия коюп атабыз. Ооба, коюш. Себеп? Акча каражатты алар берип атышат, ошон үчүн алар дагы өзлөрүнүн талаптары бар экен. Мен hiç bu logikаны түшүнбөдүм да, мында жөнөкөй эле жалпак тил менен айтканда. Акчаны бизге берип атат грант катары. Мына силерге бизден жардам кет, мына бердик ушунча миллион евро деп атат. Силер муну ошол өзүңөр пайдалангыла деп атат. Туурабы? Эгерде биз кайтара турган болсок, кредит катары, анда биз процентке койсо болот да. Эч бир логикага жатпай атат да, бул берген акчаны алар кайтарып албай атса, мына биз силерге бердик деп атса, а siz алар условия коюп атат деп атасыңар. А 500 миң деп атасы, 500 миң деп атасы же 500 миллион, 500 миң деп атаса, эбилер экөөчү. Баягы башка бир чыгымдарга кетириши. Ал кимге кеткен чыгым? Эмнеге кеткен чыгым? Бул келишим финансылык министрлик тарабынан дагы чогуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Биз дагы финансы министрлигине сиздердин сунуштарыңыздарды жөнөтөбүз. Биз яны чогуу иштешебиз деп дагы сүйлөшүүлөр жүргүзөлү. Дагы бир кызык болуп атат да. ГИК бул мамлекеттикпи? Биз юстициядан частный болуп атат. Частный компания, бирок 100% учредитель мамлекет. Мамлекет учредитель болгондон кийин сөз түрдө Минюста силерге частный деп берет. Юстиция кагазды, туурабы? Бирок мамлекет 100% өзү көзөмөлдөп атат. Фонд космостун алдында. Мамлекет бюджеттен акча берип атат. Мамлекет айтып атат. Мугалимдерге, врачтарга, мамлекеттик кызматкерлерге узак мөөнөт менен арзан баада сиз ошолорго биз жардам берели деп атат. Анан анда Минфин менен силердин ортоңордо аласы бересе болобу? Мамлекеттин ичинде мамлекет менен. Грант кредиттер боюнча баягы кепилдикти өкмөт берет да. Ошон үчүн бүт сүйлөшүүлөр Минфин аркылуу болот да. Минфин аркылуу болсун.
Биз ага каршыбыз жок. Мамлекеттин атынан гарант болуп Минфинге желегөрү жеткен. Туурабы? А Минфин ошо жасаган иши үчүн бизге келген грантты, мамлекетке келген гранттан 500 миң алып калыш керекпи? Мен hiç bir logikasını tapmay aytam da. Эгерде siz мамлекет, Минфин гарант болуп, siz bir частный компания болгонуңузда, анда жасаса болот эле да. Мамлекет ошол Германия берип аткан акчага гарант катары. Бирок гарант боло турган бул жерге берип аткандан кийин, бул кайтарымсыз болуп аткандан кийин эмнеге процентти коесуңар? Эмнеге алар ошол услугага 500 миң алып калат? Эч нерсе жагына туура келбейт. Ошондон көрө ошо 500 миңге бир мектептин ушу мугалимдер же врачтарга арзаныраак кылып үй салып берсе болбойбу эле? Ал акча каяка кетти? Расшифровкасын айта аласыз 500 миң деп? Алар боюнча 3 компонент бар болчу, консультанттар дагы. Анан биз портал, электронный порталды разработка жасашыптыр. Дагы анан дагы 14 проект, типовой проект, бир жер тамдардын проектисин жасап беришкен. Ким жасаган? Алар Минфин эмес, ошо IFC консалтинговый компания өзлөрү жалдап, өзлөрү ошо типовой проекттер жасап берген. Бизге анан биздин баланска беришти, проектно-сметный документация. Жок, кандай эмне деген компания ол? Каердин компаниясы? IFC Германиянын компаниясы. Германиянын компаниясы. Акча берип аткандан кийин алар силерге условия коюп атат. Ушундай жер там саласыңар деп. 500 миң Минфинге кетпей, анда ошол компаниялар кетти. Өздөрүндө калып турду акча, значит, Германиянын өзүндө. Ошондойбу? Жок, биздин местный эле подрядчиктер жасап беришти. Мен айтайын деген, мен бул Айда Бешеналина. Алар өзлөрү отбор жасашты. Айда Бешеналина. Былтырда катуу бир сөз болду. Катуу. Туурабы? Силердин ошол алган айлаңарга чейин кириштик эле да. Ошондон бери 1 жылдан бери бир эч кандай өзгөрүш болбоптур да. Андан кийин биз экөөбүз 2-3 жолу сүйлөштүк. Айда Бешеналина. Элди биринчи ойлогулачы силер. Келген грантты силер коммерческий банктарга берип, алар дагы өздөрүнүн 3-4% алып, коммерческий банк деген бул алдап өздөрүнө керектүү процентин алып атат. Дагы айтам силер техникалык гана, статист гана катары данный топтой турган бир ишкана болуп атасыңар да. Азыркы убакта мамлекет каражаттарды бөлүп атат, курулуш иштери башталып атат. Курулуш иштери башталганда баягы батирлердин нарк баасы кыйла ылдый болот. Азыр ошо $550 ашпайт. Ошо арзан бааларды, арзан батирлерди салып. Мен башка нерсени айтып атам да. Сиз ал себестоимость $550, аны силер өзүңөр жасасаңар болот. Эмне үчүн силер финансовый компания түзбөй атасыңар? Келген гранттар эмне үчүн банкка кетип атат? Эмне үчүн силердин өзүңөр жүргүзбөйсүңөр деген түшүнүк. Эгер жок десе бир жооп бербейсиңер. Жок, биз андай укугубуз жок, биз андай кыла албайбыз. Бизге закон туура келбейт деп айтышыңар керек да. Бул келишимдер Минфин кол коет да. Биздин полномочиябыз жок. Мен төө десем сиз бейли. Биз деген исполняющее агентствобуз да. Оператор государственных жилищных программ. Жок, мен башка жөнүндө айтып атам. Кечирип коесуз сүйүнагымдайчы. Бул эми бул такта түшүнбөй атат, мага түшүндүрө албай атат. Жаныңыздарга түшүндүрө тургандарга айтпайсыңар. Эмне үчүн силер банкка берип атасыңар? Банкка бербей, өзүңөр бир финансовый бир компания түзүп туруп, өзүңөр ушул акчаны бербейсиңер деп атам. Азыркы убакта биз бир жылдын башынан баштап банк аркылуу бербей калдык, токтотуп койдук. Азыркы убакта бүт каражаттын баары курулушка жумшалып атат. Каяктан кетип атат? Бюджеттен каралып аткан каражаттар. Бизге уставдык капиталга берилет каражаттар. Биз болсо государственный предприятие азыр ошо баштап атат курулуш иштерин. Алар бизге салып берет, өкмөт салып берип атат. Баштап атат.
курулушту. Силер азыр ар бир баягы физикалык мындай адамдарга бербейсиңер. Туурабы? Азыр силер баягы илгери бир үй таап келип, бир ошондой болот эле, туурабы? Үй таап келип, силерге очередке турат эле, силерге документтерин тапшырат эле, силер анан ошкан төлөп бересиңер. Муну токтоттуңарбы? Токтоттук азыр. Азыр силердин биринчи максатыңар ошол Курулуш. көп кабаттуу үйдү куруп, ошо үйгө бериш. Ооба. Акча банк аркылуу эч нерсе өтпөйт. Азыр өтпөй калды. Биз жылдын башынан баштап токтотуп койгонбуз. Эми ушуну башында айтсаңыз боло беле? Жок, бирок KFW программасы иштеп жатат региондордо. Алардын жана шарты менен байыр аркылуу 3 банк аркылуу берилип атат. Мен ушуну токтотсоңор болбойбу деп атам. Аны биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөлү. Жаныңызда ким отурат? Жок, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөлү. Минфин аркылуу KFW менен. Сиздердин сунуштарыңызды биз жөнөтөбүз. Мен эми убакыт алып койдум. Мага бир кирсеңиздер, бир сүйлөшөлүчү. Хорошо.